Рейд иштери таңкы саат 6-дан тартып кечке чейин улантылды. Иш учурунда Каракол шаарындагы саунасы бар эс алуу жайлары текшерилди. Мына бул Дельфин эс алуу жайы. Денесин сатып иштеген кыздар чакыруу боюнча эле кетип калбаса, эртеден кечке чейин ушул жерден акча табышат. Ооба, экөөбүз эле калдык. Не, калгандары качып кетишти? Ооба, качып кетишти. Ушинтип эле жада турсаң качат да анан. Күнү түнү кичинекей имараттын ичинде акча тапкан кыздар ушул жерден тамактанып, ушул жерден жуунуп тазаланат. Ал эми күн сайын имараттын ичине ар кандай уландар келгендиктен кыздарга оору жугузбайт. Же тескерисинче кыздардан оору жугузуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мына бул жер Каракол шаарындагы өз денесин сатып иштеген кыздардын жайынын бири. Ал эми бул жердеги тазалыкты азыр өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр күбө болуңуздар. Бул жерде адистердин айтымында бул жерге жумасына бир жолу санэпидстанциядан келип атайын адистер текшеришет. Бирок текшергенден кийинки көрүнүш мына бул. Денесин сатып иштегенди кесип катары көргөн кыздардын көпчүлүгү Каракол шаарынан эмес, Кыргызстандын алыскы региондорунан келгендер. Алардын айтымында өз жеринде бир туугандары же тааныштары көрүп калышы мүмкүн. Мындан улам тааныштары жок алысыраак жерге кетүүгө аракет кылышат. Жалал Абадтан болом. Буга чейин Бишкек шаарында иштеп жүрчүмүн. Учурда Караколдо иштеп жатам. Жолдошум менен ажырашкандан кийин ушул жумуш менен иштеп баштагам 2010 августтан баштап. Башка жумуш карап көргөн эмесмин, иштеп да көргөн эмесмин. Бир күндө болсо болот, болбосо жок. 1,5 миң сом ар кандай табасыз. Андай эле көп эле акча таба бербейбиз. Бир айда канча табасыңар? Бир айда билбейм, бир 15 миң тапкандырбыз. Сураштыра келгенде албетте ар кимисинин тагдыры ар башка. Бири ата-энесине Бишкекте тигүүчүлүк кесипте иштейм десе, экинчиси жолдошунан ажырашып баласын багайын деп ушул жумушка кирген. Ал эми кээ бирөөлөрү өздөрүнүн жанын багып, кийинип, ичинип күнүмдүк акча табыш үчүн эле денесин сатат. Ата-энең жардам берет. Берет. Сенин ата-энең ушул жумушта иштегенин билеби? Билбейт. Сен Караколдо экенин билеби? Жок. Сен каякта экенин деп билет ата-энең? Бишкек. Ички иштер министринин биринчи орун басарынын колу менен рейд келген притон операция өткөзүү тууралуу. Ошонун негизинде ошо областын аймагында притон операция өткөзүлдү. Кечээ алып келген кишилердин арасында эң улуусу 70-жылкы бар экен, 70-жылкы. Эң кичүүсү тилекке каршы 95-жылкы кыз. Рейд иштерин жүргүзгөн адистердин айтымында сойкулардын санын азайтуу максатында рейд иштерин жүргүзүү улантыла берет. Бирок мындай иш-чара канча өткөзүлсө деле өнөр көргөн кесибин таштабагандар бар. Андыктан ар бир ата-эне кыздарын көзөмөлгө алып, жакындан сүйлөшүп турса жакшы болмок дешет адистер. Контролдун жоктугунан да өздөрү айтып атпайбы, мен Бишкекте иштейт деп ойлойт депчи. Ар кандай себептер бар экен да, көбүрөөсүнүн ата-энеси жок экен. Баягы ата-энеси балдарга кайрылыш керек, конечно, кайрылып айтат элек, что баягы азыртан карабаса, баарыбыз биргелешип бул иш боюнча карабасак, перспективасы аябай начар болот да. Сойкулардын айтымында Каракол шаарында бир келген кардардан 600 сом акча алат. Анын 150 сому ортодогу ортомчунуку. Мындан улам сойку кыздар эле эмес, аларды сатып рекламалап берген ортомчулардын күнөөсү оор экендигин адистер белгилешти. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Бакыт Шайымбетов, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.